кубаныч. Биз да эл сыяктуу эне мектебин ачалы деп атайын өзүңөр көп кеткен Гапыр агайыбыздын эмгектери боюнча, өзүнүн өмүр боюнча, өмүр таржамалы боюнча сиздер таанышып чыктыңыздар. Азыр биз агайыбыздын ушул эне мектебинин зарылдыгы деген тема боюнча сиздер менен иш жүргүзмөкчүбүз. Ал сабагыбыз эң сонун сиздерге жагат деп ойлойм. Балаңардын аябай жакшы өсүшү ал энедин тургайы деп айтабыз. Балаңардын жакшы тартипте жүрүшү ал энедин тургайы деп айтабыз. Ал эми агайыбыз бизге көптөгөн ушул кайрылып силердей өңдүү энелерге кайрылып окугула деп атат. Жемди энелерди, анткени эне окумайынча бала окубайт экен. Ошону эсиңерге сактагыла. Кээ бир ата-энелер балдарыңарга китеп окуп бердиңер десе, ооба деп кой. Жомок окуп бердиңер десе, ооба деп кой. Калп айтат да, өзү жомок билбейт. Ал үчүн эмгитең баштарга, китебиңер болсун. Ошондуктан мен бүгүн сиздерге агайымдын шакирттери болгон биздин Сокулук районуна караштуу Шопок орто мектебинин мугалими Замирага сөз берсем. Өзүңүз эмнеден баштайсыз ошону эле? Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, Зур эжеке, ата-энелер, өтө жалаң эле энелер экен, Сиздерге терең ыраазычылык, ушундай сонун уюштуруп берип атасыз жолугушууну. Биздин ардагер мугалим ушул Гапыр агайдын мыкты шакирти, эң күчтүү шакирти Акылыйма эжеге терең ыраазычылык. Бизге насаатчы катары группаларда баардыгында Акылыйма эже өзүнүн насаатын айтып, кеп кеңешин айтып келет. Рахмат сизге, Акылыйма эже, мен абдан кубанычтамын сиздин ушул айылыңызга келип, ата-энелер менен жолугушууга жатканыңызга. Урматтуу энелер, бизде азыр учундуу бир чоң маселе болуп турат. Бул деген эмне үчүн биздин балдар окубай атат? Эмне үчүн балдар китеп окубайт? Эмне үчүн соткага жабышып, соткадан чыкпайт? Эмне үчүн ата-энелер өздөрүнүн балдарына жардам бербейт? Эмне себептен ушунча мугалимдер ушундай сонун тажрыйба, билими менен балдарга сонун сабактарды өтөт, а балдарга чукпай атат? Ушул маселенин үстүндө Гапыр агай 92-жылдары изилдей отуруп үй бүлөгө келип такалган экен. Өзү эмне үчүн балдар окубайт деп изилдеп көргөндө үй бүлөгө барып эле такалып, энеге такалган экен. Көрсө баардыгы тарбиянын баардыгы эненин колунда экен. Жаңы төрөлгөндөн баштап 7 жашка чейин эне тарбиялайт, мектепке келгенче. Ошол убакта эң маанилүү сонун кез экен. Убагында бала менен сүйлөшүп, тилин чыгарып, ар нерсе суроолор пайда болот. Кичинекей бала почемучка деп коет, баардыгын сурай берет. Бул эмне, бул билбейт да, бул жаңы келип атат. Ошон үчүн биздин энелер эмне алыш керек экен? Өзү көп маалыматты билген, кругозору кенен эне болуп, ар нерсени түшүнүктүү сонун кылып айтып берсе жеткиликтүү. Баланын сөз байлыгы чогула берип, кийин ачылат экен. Мектепке сонун даярдыгы менен келет экен бала. Азыр кандай балдар келип атат бизге? Мен өзүм башталгыч класстын мугалим, завучумун. Анан балдарды кабыл алганда, налевой 1-класстарга ата-энелер балдарын ээрчитип келет. Жөн эле сурайт. Атың ким? Түстөрдү билесиңби? Жооп бербейт. Балдар түнөт, коркок. Эмне себептен? Ата-энелер эч иштебейт балдар менен. Дүйнөдө эң маанилүү бул бала тарбиялоо экен. Эң оор процесс бул бала тарбиялоо. Биз буга кыргыздар вообще көңүл бөлбөйт экенбиз. Биз буга жөн эле көнмүш бир адат. Атабыз апабыз бизди жөн эле баккан, бизге мындай, анан тигиндей дей берет экенбиз. Болду, ал заман кетти. Аны биз өзүбүз бири-бирибизге айтсак түшүнөбүз. Мурун илгери мындай болчу дегенчи. Азыркы балдар түшүнбөйт. Z поколение өсүп атат. Ошон үчүн буларга вообще башкача подход жасаш керек, башкача мамиле жасаш керек. Төрөлгөндөн баштап 7 жашка чыкканга чейин балдар абдан керектүү 2 витаминге зар экен. Бул эмне деген витамин? А деген. Апа менен атанын мээрими төгүлбөсө, бала зөөкүр, абдан характери оор, переходный возрастта бүт характерлер чыгат, билесиздер. Аябай кыйын болуп, сөз тукпай калат. Эмне себептен? Анткени кичинекейинде ал бала мээрим убагында алган эмес. Биз ошол мээримди бере албай атабыз. Балдарыбызга мээримди бере албай, анан бирок талап кылып атабыз. Кана окуу, кана
кана эмне үчүн сен минтесиң көрсө баардыгы өзүбүздө экен, күнөөнүн баары өзүбүздө чоңдурду. Не бывает плохих детей дейт орустарда. Бывают плохие родители, плохие учителя дейт. Көрсө биздин өзүбүздүн күнөөбүздү албай эле эмне кыла берет экенбиз? Кыркыр өкүп тарбиялай берет экенбиз. Оку ките. Оку эмне үчүн окубайсың? Эчекең минтип айтты. А өзүбүз окуйбузбу? Жок. Үлгү көрсөтөт. Эми сөз чакырат, үлгү көрсөтөт дейт. Үлгү көрсөтүшүбүз керек. Биз азыр эмне менен алек болуп атабыз? Энелер өзгөчө. Энелер соткадан чыкпайбыз өзүбүз. Кечке WhatsApp группалар көп. Ага жооп бериш керек, тиге Instagramда карап чыгыш керек, салондорго барыш керек. Той андан көп, аш тойлор көбөйүп кетти. Ошол менен алек болуп кетиптирбиз. Көрсө биз вообще башка жака баратабыз, урматтуу энелер. Биз деген материалдык байлыкка кызыгып кетиптирбиз. Галанча эки таш там салыптыр. Биз келбизби? Эмне үчүн келбиз деп күйөөлөрдүн мээсин жейбиз, биз да кой ремонт кылалы тердик. Эл келсе эмне дейбиз? Тигиндей мындай дейт экенбиз. Машине джип алыптыр, бизчи? Эптеп жүрөбүз эми менен Volkswagen деп. Эскирип калды. Тигиндей мынакей биздин кызыкканыбыз башка нукка кетип калбыз. Биздин ушул убакта алтындай болгон дүйнө жүзүндө эң баасы жок балдарыбызга көңүл бурбай калыптырбыз. Мына ушул маселенин баардыгын Гапыр агай көтөрүп 92-жылы Лейлектен Тажикстанга чектеш жерден эки этаж эски контораны алып, ар бир үйгө жалдырап, балдарын берип койгучу мектепке. Балдарыңар, мен гимназия ачтым. Мен балдарыңарды өзгөчө окутам. Мен мындай акыл эмгек маданияты деген китеп жаздым. Бул жерде бүттүгү бар. ОРТга даярдык, чет тилди жаттоо, балдарды жана күндөлүк режимин түзүү. Буну окуган бала мыкты бала болот. Бул европейский стандартта ушундай окутулат ушул сабактар. Мен буну Кыргызстанга киргизип атам. Дагы биздин кыргыздарга тиешелүү, кыргыздын нукура канына сиңген керектүү нерселердин баарын жазганмын. Келгиле деген убакта эмне кылат экен? Башында ата-энелер мейли береличи, көрөлүчү деп башында балдарын берген балдар. Бүгүн класска 20 бала келсе, эртеси күнү 3 эле келет. Ата-энеси бербей коет экен. Эмне себептен үйүнө барсам дейт. Ой, ошо сен мектебиңе кечке 5ке чейин окутат экенсиң. Не, профессор болмокто эле. Андан көрө өрүк сатабыз. Тажикстанга экспорт кылабыз, акча мондай табабыз деп жибербей койгон ата-энелер азыр YouTube'да ыйлап, убагында кызымды, баламды бербей калган үчүн абдан өкүнөм. Мен о кызымдын классташтары чет өлкөдө окуп атат. Кызымдын классташы врач, алдыңкы врач болуп, мединститут бюджеттеп окуп иштеп атат. Мен убагында бербептим да апасы ыйлап атат. Кызы ыйлап атат, ушинтип апам убагында мен бербей койгон. Күнөөлөп атат апасы. Мына карабайсыздарбы? Азыр ошол мектепке очередь. Бишкектен барып окуган окуучулар бар. Икарус жүргүзүп коюшту. 3 айылдын балдарын бүт чогултуп келип, ошол мектепке алып келет, кечинде кечки 5те алып кетет. Мына азыркы учурда кече күнү эле завучу мага чалып видео жөнөттү. Түнкү 12де капкараңкы Гапыр агай ОРТга даярдап отурат балдар. Класс толтуруп балдар, бир 11 класстын балдары. 9-10 класстардын аркы кабинетте отурушат, алар олимпиадага даярданат. Мына көрдүңөрбү? Өзүнүн өмүрүн, ден соолугун бардыгын Гапыр агай балдарга билимге арнап койгон. Мына китеп балдарга абдан керек. Бул китепте бардык нерсе бар. Кантип сабактарды жана кыйналган предметтерди кантип тез өздөштүрсөк болот? Эмне үчүн аксап атабыз? Мына могу китепте бардыгы бар. Акыл, эмгегин, маданияты. Учурда бул китеп кызык, биз кыргыз эли такыр кызык эл экенбиз да. Бул китеп чыгар замат буну англис тилге которуп, Англиядан чыгып, электрондук варианты дүйнө жүзүнө таркап кеткен. Дүйнө жүзүнө таркап кеткен экен. Азыр бүт студенттер окуйт экен дүйнө жүзүндө. Элестеткиле. Сыймыктанып, биздин кыргыздар бар, сыймыктанып, ой, биздин Кыргыздан чыккан агай дешет экен. Биз өзүбүз Кыргызстанда жашап билбейбиз. Уят бизге. Бул китеп түрк тилине которулган. Белгилүү акын жана переводчик котормочу Ибрагим Түркхан түрк тилине которуп, бул дагы азыр бүт Ататүрк, Ала-Тоо университеттеринде ушул китеп менен сабак өтүлөт. Биз билбейбиз кыргыздар. Өзүбүздөн чыккан чыгаан оолду билбей атабыз. Дал ушундай мамилени биз бардыгына жасап келебиз. Исхак
Чыңгыз Айтматов убагында баттай билбей алганбыз, алар дүйнө жүзүндө дүңгүрөтүп, кичинекей Кыргызстанды дүңгүрөтүп кетти. Биз дагы баркын жетпейбиз. Билбейбиз, Чыңгыз Айтматов бир чыгармасын окуган эмеспиз. Бизге караганда чет өлкөлүктөр келип айтып беришет. Мен бул чыгармасын окугам, мына маселени козгоп атат. Маңкурттар жөнүндө жазган бул Чыңгыз Айтматов абдан көрөгөч, ясновидящий киши экен деп жазат. Тавра Кассандры кандай китеп, тоолор кулаганда кандай маселе арабтар жөнүндө. Билбейбиз, окусаңар. Көрдүңөрбү? Биз билбейбиз. Эмне үчүн? Анткени биз китеп окубай калдык. Мына Гапырагай ошол себептен изилдеп отуруп түпкү тамыры бул ата-энелерде экен деп чечкен. Жыйынтыкка келген. Өзүнүн мектебинен энелери мектебин ачкан. Энелер мектебин ачкандан кийин результатты көрүп коюңуздар. Эмне болду? Энелер бир жыл бою окуп, экзамен тапшырат экен. Экзамен кадимки билет алышат. Суроолорго жооп берип, эгерде Гапырагайдын экзаменин өткөн эне болсо, анын баласын автоматта мектепке алат экен. Гимназия. Көрдүңүздөрбү? Азыр талап ушундай катуу. Анткени энелер психологически даяр эмес. Мына көп энелер мугалимдик кесипти бүткөн эмессиздер, педагогикалык адистемер жок, психология, педагогика деген илимдерди билбейсиздер да. Кыйналасыздар балдарды тарбиялаган. Гапырагай ошо ата-энелер сиздер үчүн кыска-нуска энелерге сонун түшүндүрүп коет. Балдарга кандай мамиле кылыш керек, кайсы мезгилде кайсы витаминди бериш керек. Мына китепте баардыгы жазылган. Жөн эле буну жазып койбостон буга даяр оокат кылып, энелер программасы, энелер мектеп программасы 1-чи класстан 11-чи класска чейин даяр программа. Класс жетекчилери алып эле ар бир класстын ата-энелерин бир айда бир эле жолу чакырат, 2 саатка. 2 сааттын ичинде эле өчүрүп койсоңуз, 2 сааттын ичинде эле ата-энелерге сонун маалыматтарды бересиздер, балдар менен кандай мамиле кыласыздар, эмне менен үстүндө иштейсиздер, баардыгы жазылган. Мына эмкидейин, урматтуу ата-энелер, мына ушул программа менен иштейсиз. Сиздин класс жетекчилериңер Зура эже менен кызматташабыз, тыгыз байланышта. Энелер мектебине келиңиздер, ата-энелер чогулушу десе, ой, тойго бармакмын дегендерди токтотуп калтырыңыздар. Лейлекте, Баткенде ушул жаштык айында ата-энелер сонун жетишкендиктерге жетти. Мен азыр көргөзөтүм аны. Эмнеден жетишти? Алар бир ай бою бир да сабагын калтырбай окушуп, той аш болуп атса да, жок, мен энелер мектебине барам деп барып отуруп, сонун өздөрүнө маалымат алышты. Төрөлгөндөн баштап биздин балдарыбыз А витамин дедим, ата, апа деген витаминге муктаж экен. Биз азыр ошо мээримди бере албай атабыз. Сүйүп, мээримди канча балага төксөң, ошончо мээримди сонун бала өсөт экен. Биз эмне кылабыз? Балдарды уушабыз, билбейбиз, кыйкырабыз. Колуңан эчтеке келбейт, барып жаза албай атса да жаза албайсың. Окуй албайсың, окуй албайсың. Өзүң окуй аласың. Өзүң ошонун жон терисин сезип отуруп көрчү. Гапырагай сонун нерсени киргиздир. Техника чтения, окуу ыңдамдыгы. Бар, башталгыч класста. Агай болсо 11-чи класска чейин киргизген бул. Балдар техника чтенияны окуп отуруп, текстти ушунчалык тез ылдамдыкта окуп, 200дөн көп сөздү окуйт. Азыр биздин мектептер 80 сөз. 80 сөз окушуп атат, 110 сөз окуп атат, 55 окуган сөздөр бар 1 минуттан ичинде. Гапырагай мектебинде ата-энелер да окушат экен. Гапырагай мектебинде энелер да окутат экен. Ана 1 минутта окуп көрүңүзчү. Көрсө эне окумайын, бала эч качан китеп окуйт. Мынакей Гапырагайдын энелер мектебин окуткандан кийинки ийгиликтери. Мен бул китепти орус тилине которгом, ошондо ушул таң калгам. Но таблицаны мен дагы уладым. 2016-жылдан баштап бүтүп калып атат бул китеп. Андан кийин 2020-жылга чейин уладым. Карабайсыздарбы? 2003-жылдан баштап бир мектептен райондук олимпиадага 11 окуучу барат бир мектептен. Кичинекей чака мектеп. 7 окуучусу 1-чи орун алат, 2 окуучусу 2-чи орун, 2 окуучусу 3-чү орун алат. Алар районго барат да, райондон 3 окуучусу, областка барат, областтан 3 окуучусу 1-чи орун, 2-чи орун, 3-чү орун алышат да, республикага чейин чыгып атат. Мына ошол цепочка чынжырча түрүндө кетип атат 2016-га чейин. Жылына райондон жеңет, областтан жеңет, республикага чыгат. Өмүрү орусту көрбөгөн кыз Лейлектеги 4 жыл бою 1-чи, 2-чи орунду
орыс тили адабиятынан республикадан биринчи орунду берди экен. Элестеткиле. Биринчи жолу жюрилер чогулганда ал Турабаева Мединага биринчини бербейбиз республика. Силер алдып атасыңар, бул шаардан келген кызды акырын алып келип бизге койдуңар. Кантип ушинтип айындан Баткенден келген кыз ушинтип катасы жок, окусунун катасы жок жазып атат деп койбойбуз деп жюри чогулган экен. Ошондо Гапыр журналдын баарын көтөрүп келип, агайды да чакыртканда көтөрүп, мына 1-класстан баштап бизде окуйт бул кыз. 9-класста НЦТда мындай результаттары бар дегенден ишенип, анан кийин диплом беришкен. Көрдүңүздөрбү? Көрсө окутса болот экен. Акта момундай Гапыр агайдын мектебинде дал ошо сиздердин мектебиңиздерде, жупуну евроремонт жок экен. Доскасы эски экен. Күнөй потолок эмеге терезелер жок экен. Эмеге натяжные потолки жок экен. Бор менен такта болду. Үйдөн ата-эне түшүнүү мамиле кылды. Балдарын мектепке жиберип 5ге чейин убактысын карап, эгерде балам экзамен бирдеке тапшырам десе, ой кой балам оку деп ага бүт китептерин алып берип, анан ушундай жетишкендиктерге жетип атат. Шарттар түзүп берди. А бизде эмне кылабыз? Биз эме урушкандан башка эчтеке билбейт экенбиз. Койду кара, уйду кара, мейли алда жакшы эмгек керек сөзсүз түрдө. Бирок билимди биринчи орунга коюш керек. Балаңар билимди үлүмдөмөн болсун. Мынакей кийинки таблицаны айтып берейин. Мына 2004-жылы 23 окуучу бүтсө, экөө артыкчылык аттестат алып атат, кызыл аттестат. 19-у бюджетке өтүп атат, медакадемия. Бекер. Элестетиңиздер? Мына ошондой цепочка да кетип атат. Мага много жылына, мына мисалы карасаң, жылына 3 окуучусу эмдиги жылы кызыл аттестат алса, 18-и бюджетке өтөт экен. Аркы жылы 4 аттестат алса, кызыл аттестат 15-и бюджетке өтөт экен. 5 аттестат алыштыр. Бир эле мектептен кызыл аттестат. Элестеткиле, бизде азыр область боюнча араң эле 1-2 сорго алабыз. Алсак бар, алсак алабыз, албасак жок. Мына көрсө, үй бүлөдөн ата-эне көзөмөл кылмайынча бала эч качан окуйт. Ата-эне балага башкача мамиле кылышыбыз керек экен. Азыркы Z поколенияның балдары мурунку илгерки эмес. Биз кезде мындай болчу, ана мындай болчу деп айтып бербеш керек экен дагы. Азыр балдарга мээрим төгүш керек экен, чекесинен өбүш керек экен. Балам, алтыным деп бир күндө 16-20 жолу кучактагыла. 5 балаңар болсо 5-өн 5 бөлөк свиданияга чакыргыла үйүңөргө. Бир комната чакырып, берекем, алтыным, нурум, менин орун басарым, сенсиң, алтыным. Сен сонун адам болосуң. Сенден көп үмүтүбүз бар. Алтыным деп, мына ошого ишеним беришиңер, ишенем сага деп түшүнсөңөр, ал мотивация алган бала мектепке келет, мен апам момунтип атат, мен момундай болом деп өзүн төшүңө алып сонун окуй баштайт. А биз эмне кылабыз? Урушуп беребиз, бир нерсе кылайын десек кыйкырыбыз. Сен билип коюп турсуңбу? Сен эмнени билесиң? Мына бизден сурасаң деп эле биз кыйын боло берет экен. Балдар менен кошо ата-эне эмнелер бизде окушубуз керек. Үйдө китебиңер барбы? Мына ушул маселени козгоп атат агай. Биз деген азыр жанагындай материалдык байлыктын аркасынан жүгүрүп отуруп, руханий байлыгыбызды унуттурбуз. Биз баардык руханий жактан жардыбыз, ачка келебиз. Гапыр агай айтат, адамда 3 казан бар: акыл казан, рух казан, аш казан. Учурда аш казаныбыз абдан солнечный. Ой, аш, туулган күн, шерине, черный касса, белый касса дегендер толуп кетти. Ошолордун баарына толтура беребиз дагы. Рух казан менен акыл казан пустой болду. Эгерде ушул 2 казан толбосо, адам ооругандан ооруй берет экен. Биринчи орунга азыркы эң күчтүү, эң опасный оорулардын депрессия, стресс. Ал эмнеден? Рух казандын ачкачылыгынан, жардылыгынан биз баардыгыбыз ушул оору менен ооруп келебиз. Тарыныч пайда болот экен. Баланча абысын келбей койду, мындай болуп калды. Ушунун баардыгын рух казандын жарды ачкалыгынан экен. Биз эмнени көрөбүз биринчи? Катаны көрөбүз жакшы, кемчиликти көрөбүз. Бирөө келсе да кемчилигин издейбиз. Карасаң, бир жолу бир комиссия келди мектебибизге. Сон оформление кылып, жаңа эле бүтүрөбүз. Кирер замат ачкы тагына эле каталарын издеп, кана ката бар депчи. Мына ушунча, ушундай заманга келип калабыз да. Бизде жакшы жабысты көрүшпөй, катаны көрүшөт.
кичинекей жакшыны көргүлө деп атат. Гапырага айтып атат. Жакшыны айтып жай дейт. Жакшыны көрдүңөрбү? Акыл иман эженин жакшылыгын көрөт, жай кыла айтып. А жаманды айтпай жой дейт ал. Айтпай койсо өзүнүн жүрүшү жоюлат. Карабайсыздарбы? Кандай философиялык ой жатат, Ушундай Гапырагайдын сонун китептеринен дагы акылына ата-энелер сиздер үчүн деген китебин айттым. Андан кийин мугалимдер үчүн устаттык өнөрү деген. Ой, бул мугалимдердин түркүн мугалимдер баары да ачык берде жазып атат. Окусаңыздар көп мугалимдер деп уялышы мүмкүн. Эркилер өзүнүн табат ушул жерде. Катасын табат. Бул агай тим ушунчалык изилдеген экен. Бардыгын мугалим, окуучу, ата-эненин катуу изилдеген. Мына бул мугалимдерге кантип кызыктырып сабак өтүш керек, балдарды кантип сүйдүрүш керек деген бүт сонун жерде кеп кеңештерин айтып атат. Анан кийин Гапырагайдын эң сонун китеби бул өзүңдү өзүң тарбиялоо. 3 жаштан 99-100 жашка чейин чыкканча өзүңдү тарбиялашың. Өзүңдөн башта деп атат. Балаңдан баштаба, өзүңдөн. Ар бирибиз өзүбүздөн башташыбыз керек. Агайдын бир сонун сөзү бар, эмне күлөсүң кыңкайып, өзүңдө жатса айып дейт. Бирөөнү шылдыңдаган ордуна өзүңдү тарбиялап башла дейт. Могул жерде кантип өзүмдө болгон кемчиликтердин баарын жоя алам? Кантип кайнене, мыкты кайнене боло алам? Таята тайэне боло алам деген бардыгы сонун бул жерде жатат. Көрсө энелер бардыгын тарбиялайт экен. Балдарды гана эмес, күйөөсүн да тарбиялаган эне экен, аял экен, билебиз баарыбыз. Баарыбыз башкарабыз, ой, мен айткандай болот деп. Көрсө эркектин ролунда, ордунда, тактысында биз алып алган экенбиз. Тактысынан шыпырып түшүрүп, өзүбүз хозяйка болуп алып берсек, бул да туура эмес. Биздин менталитетке бул такыр жарашпайт, болбойт экен. Азырда космоста айтат, могу негатив сөздөрдүн бардыгы. Эненин ниети кара болуп кетти дейт. Ошон үчүн космоста бизге космос менен абдан байланыштуу психологияны окусаңыздар, бүт энергетика биздин мындай тяготить жатат да, кыйнап жатат. Оорулуу болуп атат. Анан кийин эненин оозунан жакшы сөз чыкпай калган. Качан гана эне жакшы сөз чыгып, жакшыны айтып, жакшыны байкагандан баштап коом өзгөрүлөт дейт. Балдарыбыз өзгөрүлөт. Мына бүгүндөн баштап сиздерге сурганычы, балдарыңыздарды кучактап, жакшы сөзүңүздөрдү айтып, свидание уюштуруңуздар. Балдарга ишеним таратыңыздар. Мына бир Гапырагайдын сонун бир китебине жазган немесинен окуясынан кичине окуп берип коеюн Эрлан агай, Убактыңыздарды алган жокмунбу? Жок. А то биякта айымчылар бар, күчтүү. Коркуп отурам деп коеюн. Жок. Бир кичинекей бала Америкада болгон окуя экен, кичинекей бала үйүнө жүгүрүп келип 1-класска бергенде бир жумадан кийин мугалимден кат алып келет экен. Апа, мугалим сизге кат берди. Мугалим алып эле катты окуйт экен. Окуп эле шолокто ыйлайт экен энеси көзүн жашын тыя албай эле. Анан кичике бала, апа, эмне болду? Эмне деп жазды десе, апасы катты алып алып туруп, мынтип окуйт экен. Сиздин уулуңуз гений, мектепте алып жаткан билим уулуңуз үчүн жетишсиз болгондуктан сиздин уулуңузга керектүү билимди бере турган мугалим да жок. Өтүнүч, уулуңуздун билим алуусуна шарт түзүңүз деп жазып коюптур балам. Эми мен сени окутам дейт экен апасы. Арадан көп жыл өтүп, апасы картайып каза болот экен. Бала эски архивди карап, сүрөттөрдү карап отуруп, баягы катты таап алат. Өзү алып келгенин билет да. Баягы кат деп сүйүнүп ачып алып окуса, ал катта мындай деп жазылган экен. Сиздин уулуңуздун акыл эси кем. Биз мындан ары уулуңузду башка окуучулар менен бирге окута албайбыз. Ошондуктан аны өз алдыңарча үйдө окутууну сунуштайбыз.